Рухи Мурастан Горький көшөгө жакын жерден ушул үй сатылат. Жакшы жери, жолдор асфальт, центральный канализация, природный газ бар экен. Жана төрүндө 100 квадрат метр болгон швейный цехи дагы бар туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө, экранда жана описанияда ээси деп жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Рухи Мурас. Сиздерге келүү үчүн Туңгучка келесиздер. Авый завод жана Горький көчөсү кесилишет. Да, бир аз жүрсөңүздөр Горький жана Манас көчө кесилишет туугандар. Ушул Манас көчө менен киргенде эле катардагы 5-үй сатылуучу үй болуп калат туугандар. И бул Горький көчөдө жүргөн көп эле автобус маршруткалар бар. Ориентирде Атанур деген дүкөнгө алсаңыздар болот. Центральный көчөнүн өйдө карай жүрөсүздөр. Катардагы сол тараптагы 5-үй Бүңкө чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Дарек Рухи Мурас Манас көчөсү 70-үй туугандар. Яндекс загистен деле Манас 70 деп Рухи Мурас деп карап көрсөңүздөр болот. Участогунун аянты 4 соток. Түштүк чегара бул жерден калитка, көчө тараптан бийик собор, дарбаза жана түндүк чегара бул кошунага чейин. Жол, асфальт, электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган, суусу бар, центральный канализация, природный газ бар экен. Мектеп Рухи Мураста бар туугандарынакей. Көчөгө жакын, центральный көчөгө 100 метрге жетпей туугандар аралык. Ошол жерден жүргөн автобус маршруткалар көп эле бар экен. Андан нары көчө тараптан мынакей черешня багы бул жана туя дейт белем, аны балатылар ушундай туялары кошуналар райондун көрүнүшү. Анан короосуна киребиз туугандар. Окей, бул короосу. Бул жерде 40 квадрат метр болгон үй, мансард үйүндө, мансарды дагы бар. Жана төрүндө 100 квадрат метрден көбүрөөк болгон швейный цех. Бул жагында подвалы менен туугандар. Сіздерге қайсы жақтан маалыматты беріп баштасақ, биринчи болуп бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан үй цехтен сырткарында да кенен бош жерлери бар туугандар. Так, центральный канализацияларды айттык. Документ, кызыл китеп, керектүү документтин баары бар экен. Бул негизи кирүүчү эшиги. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы. Так, үйдүн отоплениясы туугандар. Баары водяной теплый пол. Окей, киргенде ушундай. Кухня бул жагы. Зал студияда кот беле туугандар. Ушундай бөлмөнү ички тараптан раковина суу чыгарылган, кухонный мебелдер. Так, бул жактан чоң терезеси, пластик терезелер. Мансартка чыккан тепкич. Азыр мансартты да көргөзөм сиздерге. Биринчи болуп бул жактагы душ, ажаткананы көргөзөйүн. Мынакей. Бул жагында душ, унитаз, раковина, мынакей күзгүлөрү менен. Анан сиздер отоплениянын котелун сырттан дагы, ички тараптан дагы келип чыга аласыздар туугандар. Андан ары сиздерге мансартты көргөзөйүн. Мансарт туугандардын утепление болуп, терезелери коюп, жылуу. Азыркы учурда мынакей үй ээси жашайт экен. Бир гана ошол гипсокартон эле өзүңүздөр каалагандай кылып койсоңуздар болот. Бул жакта мынакей 2-нчи бөлмө. Экөө тең спальный бөлмө экен. Андан ары туугандар дагы эмне маалыматты? Участок 4 бурчтуу туура формада. Так. Андан ары бул жакта сиздерге цехтин ички тарабын көргөзөйүн. Подвалга өзүнчө бул тарап менен кирип чыга аласыздар. Анан отопление туугандар, паровой отопление, водяной теплый пол. Бул үй дагы, цехтин дагы ички тарабын водяной теплый полдун трубалары уже орнотулган. Так, бул жагында чоң муну кройный стол деп коет беле, закройный стол деп коет беле. Анан мындай лампалары цехтин, кондиционерлерге чейин бар экен. Бул жагында болсо мындай кийим тиккен жайы. Кондиционер, бул жагынан терезеси. Андан ары туугандар үй кирпич, стенасы кызыл кирпич. Бул цех болсо песка болот. Жана подвал менен этаждын ортосунда мына плита менен бөлүнгөн. Бул жагыны склад катары колдонот экен. Алган кишиде калагандай өзүңүздөр колдоно берсеңиздер болот. Так, дагы эмне маалыматы? Бул объекттин баасы $115,000 суралып атыптыр. Реальный клиенттер менен дагы содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Ээсинин номери 0772 38 94 94. 0772 38 94 94. Экинчи номер 0702 47 40 57. 0702 47 40 57 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.